Kumtör ишканасы жана Центера Gold компаниясы 2019 жылдын экинчи чейрегинин жыйынтыктарын чыгарды. Үстүбүздөгү жылдын 6 айында Kumtörдө 9,5 тоннага жакын алтын өндүрүлгөн. Компаниянын жыл башынан берки салыктары жана милдеттүү төлөмдөрдү 4 миллиард 220 миллион сомдо ашкан. Теманы кененирээк кесиптешим улантат. 2019 жылдын экинчи чейрегинде Kumtör кенинде 151 миң унциядан ашык алтын өндүрүлүп коюлган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 80%га көптүк кылат. Алтындын жогорулашы бай руданы иштетүүгө байланыштуу болууда. 2019 жылдын январь-июнунда ошо жалпы өндүрүлгөн өнөр жай продукцияларынын ичинен Kumtör ишканасынын өндүрүлгөн продукциясынын көлөмү үлүшү 47,6% түштү. Эгерде ишкананын көрсөткүчтөрүн сандар менен айтсак, төмөндөгүдөй болот. Үстүбүздөгү жылдын 6 айында Kumtör ишканасы 9 тонна 373 килограмм алтын өндүргөн. Ал эми жылдын башынан бери компания өлкөбүздүн бюджетине которгон салык жана милдеттүү төлөмдөрүнүн суммасы 4 миллиард 220 миллион сомдон жогору болгон. У нас идет сейчас большие темпы роста по... Учурда Кыргыз Республикасында алтын өндүрүүнүн темпи жогору болууда. 2019 жылдын 6 айында 11,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Анын орчундуу бөлүгүн Kumtörдүн үлүшү түзөт. Конечно, большая часть доли в этом есть доля Kumtör'а. Муну менен бирге компания алтын өндүрүүдөгү ыкчам чыгымдарды олуттуу кыскартууга жетишкен. Kumtör ишканасы эң башкы ийгилиги катары эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы жаатындагы жетишкендиктерин белгилейт. Kumtör кенинде келишим боюнча иштеген ишканалардын кызматкерлери ушул чейректе олуттуу коопсуздук көрсөткүчкө 1 жыл жумуш убактысын жоготуусуз иштөөгө ийгиликтүү жетишкенин кубаныч менен билдиремин. Бул ийгилик Центеранын Work Safe, Home Safe коопсуздук программасын бардык кызматкерлерибиз кынтыксыз жолдоп, жумуш орундарында нөл кырсыкка умтулуусун чагылдырат. Kumtör экинчи чейректе алган ыкчамдыгын мындан ары дагы төмөндөтпөйт. Эми алар жылдын аягына чейин божомолдуу пландалган 16-17 тоннаны ишке ашырбастан аны ашырууну да көздөп жатышат.